Assalomu alaykum do'stlar. Avtomobil biznes, bu men Eleman. Doim avtoelektronika jil bo'lsa, avto biznes bo'yicha ko'p video chiqarib kelem. Bugun o'zimizning o'quv joyidan bitgan ballarni ziyorat qilib keldik. Bu ballar qanday ishlayotadi? Qancha ish boshladi? Qancha ақша ketdi? Qancha vaqt ketdi? Qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Ошол тууралуу бүгүн кыскача форматта видео тартабыз. Биринчи эле бул локацияны кайсыл жерде жайгашканын айтып кетсем, бул жер профсоюзныйдан Садыгалиева бурулганда оң колдо мына ушундай СТО автоэлектроника инжекция жана диагностика боюнча иштешет 55-устакана. Бул жерде туугандар азыр жаңы иш баштады балдар. Жана буларда азыр очередь жок. Эгерде очередтен калжаган болсоңуздар ушул жака келиңиздер. Жана бул балдардын бир артыкчылыгы, булар эч качан жалган сүйлөбөйт, так даана диагноз коюп жасап беришет. Андыктан кеттик, тааныштырабыз. Биринчи эле ушул площадкадан баштасам, ушул площадка биринчи каралбай эле жаткан площадка болгон. Булар алып, тегиздеп, шагал төшөп, бул стояларды коюп, ушуларды баардыгын жасап, жаңы эле иш башташты. Негизги оружиясы болгон инструменттер менен тааныштыра кетейин. Биринчи эле Кадыр байке, бүгүн Чыңгыз байке. Так, эң биринчи эле азыр пока жаңы эле баштаган үчүн баягы столдордо толук керек, бирок мен инструменттерди толук айтып койсом, буларда инжектор кылган аппараттар толук бар. Диагностика, компрессор, мономер, дымогенератор. Айтор инжекторге, диагностикага кандай инструменттер керек болсо, баардыгын алышкан жана ошонун баарын профессионально текшерип үйрөнүшкөн. Азыркы күндө бул СТОну бир ай болуп калды, ремонт кылып, наркы-берки кылып, азыр уже иш баштады. Эми бул байкелер мурда башка эле кесипте иштеген, башка кесипти кылып жүргөн. Эми байкенин өзүнө интервью алсак, кайсыл жерден болот, эмне болуп бул кесипти баягы эмне деп коет, кылгысы келип калды, кайсыл жактан пайда болду бул идеялар, эмне болуп башталып кетти, канча убакыт окуду. Мен суроо бере берейин, сиз жооп бере бериңиз. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, жашыңыз канча жаштасыз, кайсыл жерден болосуз? Assalomu alaykum. Mening yoshim 34 men Жалат области Алапка районунан болом. 1990-жылкы. Эмне болуп бул автоэлектрикке кызыгып калдыңыз? Эмнеден башталды? Bu avtoelektrikni kızıp kalan sebebi şu özüm машина minip оңдош керек болуп калды, башка болуп калды. Анан кийин очередь көп. Мынашты электр кесин жанагы үйрөнүп жанаган адамдар аз экен деп ойлодум. Ошол себептен өзүм машинамды биринчи кичине жерлерин оңдоп анан ошодон кызыгыш башталды да. Кайсыл жерден көрүп келдиңиз биздин окуу жайды? Мен бул YouTube'дан көрдүм. YouTube'дан сени көрүп, анан мындай чалганда илхам келип сразу окуйм дедим. Канча убакыт окудуңуз азыр? 3 ай окудум. Кандай болду анан? Иш баштаганда кандай болот экен? Эң алгачкы тапкан акча дегендей. Эми биринчи башында кичине кыйынчылыктар болду. Место табыш керек, башка болуш керек. Кандай жерде эл барабы барбайбы ушундай сомнениялар болуп, анан сураштырып коркпой эле ачтык. Ошо кичине ошо ремонт иштерине кичине убакыт кетип калды, бир айдай. Нары бери жайгашканча. Эми азыркы учурда кандай болот жумуш? Кандай экен, иштесе болот экен? Азыркы учурда жакшы иштесе болот экен. Биз Кудай каалаганда иш баштадык. Бизде азыр 3 уста бар. Бул жигиттер өзү бир группа болуп окушкан. Ушул жерде именно иштеп аткан балдар бир группада бүтүп, анан ушулар чогуу иштеп атышат. Булар көбүнчө диагностика, инжектор сферасында көп иштешкен. Ошон үчүн да булардын аппараттары ошол диагностика, инжектор, дымогенератор, айтор ошол тармакта аппараттары көп. Эгерде ушул бул биз видеону тартып атканда негизги максат туугандар. Көп адамдар бардык нерседен калат, окуйт, бирок бизнестен коркот да. Бизнес кылганда аябай коркот. Ошол сиз
сизге суроодо эмне силерге түрткү болду, что бул бизнесте окшобой калсачы, болбой калсачы деген коркуулар болду да, ошолорду жеңгенге эмне жардам берди? Эмнеге таянып ушу ишкана ачып, иштеп көрөлү деп атайын бишекте калдыңыздар? Биз ушул практикада жүргөндө көрдүк, кандай иш болушун, кандай доход, кандай эмне болушун. Окуу практикада полный уже көрдүк ал нерсени. Бул нерсени коркпой эле ачып баштаса болот экен деп сабыр менен баштап ачып алдык, Кудайга шүгүр. Башталды. Башында кыйынчылыктар болду. Азыр 1 ай болуп калды, бирок эми мындан баары секин жакшы болуп жатат. Ошо башында кичине кыйынчылыктар болот экен. Себеби мен өзүм алгачкы Бишкекке келгенде дагы аябай кыйналгам да. Мен башыман өткөндөрдү буларга көп айтып берчүмүн. Ошол иш окшобойт. Анан бара бара бардыгы окшоп кетет деп ошол себептен булар дагы ошого менин оюмча ошону айтып атышат. Ошого таянып мынакей баштады. Бул башталыш жаман эмес. Азыр мынтип аурасы башкача болуп турганы менен бул жерде негизги ремонт процесс жүрөт. Бул жерде бара бара өсөт, өнүгөт, баардык нерселер өзгөрөт. Ошондуктан башталышы ушул эң жакшы деп ойлойм. Себеби булардын азыркы вложениясы аябай чоң. Себеби буларда ар биринде бирден диагностика бар. Диагностика 50 000 сомдон турат, аппараты 50 000 сомго жакын, 10 000 сомдон, наборлору 5-10 миңден туруп эле булардын азыркы эле вложениясы 250 000, 300 000ге айланып калат. Анан бул стройкалары жана бул бүт кылган мээнеттер болуп өтө чоң вложенияны ачты. Негизи көп эле усталар место ачкандан коркот дагы. Место ачпастан эле бир жерге барып 50% иштеп же бир жерге айлыкка иштеп ошентип башташат. Негизи өсөм, бизнесим алдыга жылсын десеңиздер, ушул өзүңөр келип туруп место ачсаңыздар, бир күндө 1000 сом табасызбы, 100 сом табасызбы, 10 000 табасызбы, баары өзүңүзгө. Кандай дейсиз? Ошондой эле болуп атабы? Азыр дагы байкем бир аз сүрүп атат. Негизи бул жерде эмнени көрсөткүм келип атат? Эң эле негизи бизнес ачканда ошо байкелер ачып атат, иштеп атат. Мисалы, калысаңар Кудай бергенде ким болсо келип машиналарды жасатып көргүлө. Кандай жасайт, баалап көрөсүңөр да. Себеби мен өзүм 10 жыл мурда Кудай бергенге келип иштегенмин. Кудай бергенде негизи усталары жаман эмес, балким бул жердеги өзү талап баягы ушундай да. 50% иштегенде эгер бат-баттан жумуш кылбасаң актабайт, же болбосо дагы айтор прибыльный иштерди алып ошолорду жасап акча кылбасаң кечинде акча жок каласың дегендей. Ошон үчүн баягы бир аз убакыт ала турган же бир аз издей турган жумуштарды Кудай бергенде көп мастерлер ала бербейт, рисковать этип. Биздин сферабыз, мен өзүмдүн сферам. Биз ошондой эч ким кылбай койгон машиналарды алып туруп жасап бүтүрөбүз да. Бул балдар именно ошол процессте жүргөн. Булар баягы күйүп кеткен, тартпаган, титиреген, айтор толтура шуңга окшогон адамдар көп жасабаган жумуштарды булар жасап, опыту өтө чоң. Инжектор боюнча дагы уже профессионально булар иштеп калышкан. Ошондуктан чочубастан эле ушул жерде профсоюзуңуздан келгенде Садыгалиевага буруласыңар, оң колдо ушул СТОго келсеңиздер, ушул жерде Кыял, Чыңгыз, Кадырбек деген жигиттер иштейт. Ушул жерге келесиңер, айтасыңар, Элемондан келдик десеңер, дагы скидка кылып бересиңер да. Ооба. Скидка кылып карап берет. Атайын биз жака тоолоктондо барбай, ушул жака дагы келсеңиздер болот. Ушул жигиттер карап берет. Бул байкелерди биз дагы да чагылдырып турабыз. Бул видео менен чектелип калбай, кандай процессте видео кетип, жумуштар кетип атат, булардын видеоду чагылдырып, бул байкелерди дагы да көрөбүз. Келечекте кандай прибыльга чыгып калышат, местаны кандай кылып өзгөртүп коюшат. Убакыт өткөн сайын негизи бизнес күчөйө берет. Ошону дагы келип тартабыз байкелер. Кандай иштеп атышат? Мына азыр 1 ай мурда келгем, анда стройка болуп аткан, ошон үчүн видео тапкан эмеспиз. Бүтүп, уже иштеп калыштыр. Уже мына чатырлар тартылганына 1 жума болуп, жакшынакай болуп
ошо башталды. Негизи жумуштун башталышы ушундай болду. Буну айтайын дегеним, эң биринчи Мерседестин дөңгөлөктөрү да жыгачтан болгон да. Азыркы Мерседестин дөңгөлөктөрү кандай? Негизи эле автоунаалар кандай өзгөрүп кетти. Ушундай бизнестин башталышы баардыгы ушундай болот. Демек, байкерлерге ийгилик каалайбыз. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Дагы авто бренд, авто бизнес дагы да каналды акырына чейин күзөтүңүздөр. Баарыңарга ийгилик, ассаламу алейкум.